Сүйүктүү пайдалуу китеп каналынын катталуучулары. Эгер сиздерге биздин эмгегибиз жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ошондой эле сиздер тараптан болгон ар бир реакция, комментарий болобу, лайк болобу, биздин кийинки дагы жакшы жумушту жасообузга дем күч берет. Урматтуу биздин жалпы угармандар, эгер сизге пайдалуу китеп каналындагы аудио китептер жаккан болсо, анда тааныштарыңыз менен бөлүшүп, жакындарыңызга жиберүүнү унутпаңыз. Бул китептер сиздин жана сиздин тааныштарыңыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртөт деп терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кийинкиге калтырбоо. Азыр эмес деген сөз өтө ылдамдык менен эч качанга айланып баратат десеңиз. Мартин Лютер. Өткөн убакытты кайтарып алып келүү мүмкүн эмес. Ошондуктан жакшы амалдарды жасоонун күнү мына ушул күн. Ошон үчүн эртең жасайм деген жарабайт. Азирети Умар разияллаху анху мындай деген: 4 нерсе эч убакта кайтып келбейт. Биринчи айтылган сөз, экинчи атылган ок, үчүнчү өткөн өмүр, төртүнчү колдон чыккан мүмкүнчүлүк. Биздин ар бир саатыбыз белгилүү бир мүмкүндүк алып келет. Ошол мүмкүндүктү дал убагында имерип кала алсак, бизге өтө зор пайдасы тиет. Болбосо андай мүмкүндүк кайра кайтып келбегендиктен, андан түбөлүк ажыраган болобуз. Ошондуктан мүмкүндүк болуп турган чакта ишибизди кийинкиге калтырбоого тырышуубуз кажет. Ишти кечиктирүүнү жакшы билгендигибиздей, аткарууну да жакшы билишибиз керек. Биз ар дайым бир нерселерди кийинкиге калтыра беребиз. Болбосо ошол кийинкиге жылдырып атканыбыз өзүбүздүн өмүрүбүз экенин туйбаганыбыз өкүнүчтүү. Ошондуктан ишибизди кийинкиге калтыруу өзүбүзгө зыян тийгизерин ойлойлу. Хасан Барси муну мындай деп эскерип кеткен: киши бош кыялга берилип, ишин кийинкиге калтырбаганда, анын зыянын тартчу убагы болмок эмес. Ишти кийинкиге калтыруу жалкоолук, кашаңдык менен эптекейликке алып барат. Кишиге жумуш жасап аткандай ишеним туудурат. Анын маанайын чөгөрүп, кызыгуусун жерге житирип коет. Куртуби. Алланын алдындагы парыз болгон кулчулуктарды орундоону да эч качан кийинкиге калтырууга болбойт. Акыл эси ордунда болгон мусулманга балакатка жеткенден тартып белгилүү милдеттер жүктөлөт. Азыркы учурда көрүп жүргөндөй, кээ бир жылдар ошол милдеттерин каарыган кезине таштап коюуда. Тагыраак айтканда, кийин каарыганда же баланча жашка барганда тообо кылып, намаз окуп, кулчулук кылам дешет. Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам болсо, моюндагы милдетин өтөбөй кийинкиге калтыруучуларды жалганчы деп атаган. Андай жалганчылар кургуйга кулады деген. Ошондой эле дагы бир хадисида ушу маселе тууралуу айтылган. Мактанып, текеберленип, бүлүк салуучу болбогула. Жакшы жана пайдалуу соодадан башка соода кылбагыла. Ырасында алар жакшы амалдарды кийинкиге калтыруучу алдамчылар. Линда Сападинин It's About Time бул убакыт тууралуу китебинен мындай чечим көрө алабыз. Ишти кийинкиге калтыруу кишинин өзүн өзү баалоосун төмөндөтөт. Ошол эле маалда жашоого оң көз караштан, бакубат маанайдан жана чыгармачылык күч-кубаттан ажыратат. Жумушун кийинкиге таштоону адат кылгандар андан арылуу үчүн эч нерсе жасабайт. Алар үчүн максаттарына жетүү мындай турсун, максат коюунун өзү кыйынга турат. Күндөн калсаң, айдан каласың, айдан калсаң, жылдан каласың. Макал. Ишти кийинкиге калтыруу кай бир кездерде ишти аяктоону кийинкиге калтыруу түрүндө болот. Мунун өтө зыяндуу адат экенин айтылуу америкалык психолог Уильям Джеймс бүтпөй калган иштин убайымынан ашкан жүрөктү өйгөн нерсе жок деп эскерип кеткен. Тагыраак айтканда, бул адат кишини сары санаага салып, көңүлүн чөгөткө учуратат. Санаага батуу деген кишинин ден соолугуна тез таасирин тийгизүү менен аны убактында текке кетирет. Акылдуу киши санаага батып, убайым тартып, көңүлүн чөгөрүү менен алтындай убактысын кетирбейт. Мусулман жандын сөздүк корунда көңүл чөгүү, депрессия, стресс деген сөз таптакыр жок болууга тийиш. Ошондуктан бул аябай татаал. Мүмкүн баардыгы өзү эле чечилип кетер. Мүмкүн муну башкалар жасап коёр. Менин көңүлүм чаппай турат. Мен муну жасагым келбейт деген сыяктуу азгырык ойлор келелекте ишке киришип кетүү зарыл. Себеби Бенджамин Франклин айтып кеткендей, сен күттүрүшүң мүмкүн, бирок убакыт күтпөйт. Өмүр бүгүнкү күн. Акыретке ыйман келтирген ар бир күнү, ар бир сааты,
ар бир учуру үчүн эсеп берерин жон териси менен сезе билген жан үчүн убакыттын пайдалуу өткөрүү жолундагы эң маанилүү шарттардын бири жашоо деген бүгүнкү күн экенин билүү. Акылдуу киши үчүн ар бир күн жаңы күн. Ар бир күн башталганда кишиге мындай деп кайрылат дейт. О адам баласы, мен жаңы жаратылышмын. Келечекте сен ушул күн эмне кылганыңа күбөлүк кылам. Жакшылык жаса, мен дагы сен тууралуу жакшы сөз айтып күбө болоюн. Абайла, мен кеткен соң сен мени эч качан кайра көрө албайсың. Түн дагы ушундай дейт. Жумушун эртеңкиге калтырган киши кургуйга кулады. Өкүнгөн киши да кургуйга кулады. Хадис. Шайтан кишинин алдынан, артынан, оңунан, солунан келип чабуул жасаарын айткан. Анын кишинин артынан келем дегени өткөн күндөрүн эстетип, санаага салып коем дегени. Алдынан келем дегени али келе элек күндөрүн ойлоп, кыялга, санаага салам дегени. Ушуну менен эки жагдайда тең. Киши куру кыялга берилип, эч ишин бүтүрбөй убакытын чыгымдайт. Бул кишиге кыпындай да пайда бербейт. Тескерисинче, ол чойгун зыянга учурата турган көрүнүш. Ошондуктан мусулман баласы шайтандын ушундай артынан жана алдынан келип азгыруусуна каршы турууга даяр болгону оң. Ал үчүн пенде өткөн күндү келбеске кетти деп билип, керектүү жери болсо сабак алып, күнөөсү болсо тобоо кылып, мындан нары ал эшикке такыр кирбегидей кылып жаап коюш керек. Ал эми келечеги али келе электигин да кабылдап, ал тууралуу да керексиз ойлорго берилүүдөн оолак болуусу зарыл. Андай болсо, киши көңүл бура турган нерсе бир гана өзү өмүр сүрүп жаткан күнү. Ошол күнү анын дүйнөсү менен акырет үчүн эмгек этүүгө берилген жалгыз мүмкүндүк. Ошондуктан ал мүмкүндүктү өткөрүү исе абдан түбөлүк айрыларын эске тутуп, убактысы жетишинче жемиштүү пайдаланып калууга тырышканы оң. Кечээ эрте, эртең кеч, бүгүн убакыт жок деп жүрө берген турган болсо, күткөн убактысы эч качан келбейт. Азыркы убакыт менен бүгүнкү күнүңүздү урматтаңыз, ар бир саатыңызды урматтаңыз. Себеби ал келбеске кетип баратат. Януш Корчак. Ар дайым Алла элчисинин жанында жүрүп, андан колдон келишинче көп сабак алган сахабалардын арасынан аалымдыгы менен таанылган Абдулла ибн Умар разияллаху анга өзүн өзү мындай деген экен. Кеч киргенде таңды күтпө, колуңдан келишинче амалдарды жасап, убактыңды колдон келишинче жемиштүү пайдалан. Таң атса кеч киришин күтпө, колуңдан келген амалдарды жасап, убактыңды болушунча жемиштүү пайдалан. Ден соолугуң жакшы кезде ооруга учурай турган чагың үчүн даярдан. Тирүү күнүңдө өлүмүң үчүн камдан. О Абдулла, эртең кандай абалга түшөрүңдү билбейсиң. Балким бактысыз, балким бактылуу, балким өлүү, балким тирүү. Аалымдар мындай кеңештерден төмөндөгүдөй корутунду чыгарган. Акылдуу жана көрөгөч кишилер эртеңки күнгө жетпей калышы мүмкүн экенин ойлоп, азыркы күндүн ар бир ирменин жемиштүү өткөргөн, болгон күч-кубатын ушуга жумшай алгандар. Азирети Алинин разияллаху анху дагы төмөнкү сөзүн өтө керектүү эскерүү болуп саналат. Дүйнө ар бир саатта бизден алыстап, акырет болсо бизге жакындап келатат. Булардын экөөнүн тең тандоочулары бар. Силер акыретти тандагандардан болгула. Дүйнөнү тандагандардан болбогула. Себеби бүгүн амал бар, эсеп жок. Эртең эсеп бар, амал жок. Өткөн күн кечээ тарых. Келер күн эртең табышмак. А бүгүнкү күн эң чоң тартуу. Коркут ата. Айрыкча жаштык чакта ар бир күндү болушунча жемиштүү өткөрүүнү билүү үчүн бул эскерүүлөрдү жакшы карманып, керектүү түшүнүктү калыптандыруу керек. Себеби жаштык чак келбеске кетип бараткан убакыттын ичиндеги эң баалуусу. Жаштык чакта ар бир күнү жетишинче колдоно алган киши бул жалган дүйнөсү үчүн да, акырет үчүн да көптөгөн маанилүү иштерди бүтүрө алат. Жана адатка айланып калган бул иш өмүрүнүн кийинки кездеринде дагы ишке ашырып кете бермек. Убакыттын чектелүү экенин түшүнүү. Убакыттын эң чоң азгырыгы али убактым көп деген сезим. Адамгерчилик жаатынан көптөгөн жамандыктардын как жүрөгү болуп жүрчү тул амал. Бизче айтканда узак өмүр сүрөрүн ойлоп алдануу табигый кубулуш. Кудум бир хадисте Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам киши улгайган сайын анда дүйнө мүлкүн каалоосу менен узак өмүр каалоосу деген эки сыпат жашара берет деп айтып кеткен. Ошону менен кырчылдаган жаш кезинде тепсе темир, басса көөрүк түптөй турган чагында киши өлүмдү ойлобой жүрө берет. Али келе элек келечеги үчүн чоң-чоң мерчемдерди түзүп, кыялдарга батат. Ошентип куру кыялдар менен дуулдап жүрүп, бир күн көзүн ачып караса эле өмүрүнүн акыркы баскычтарына жетип, баягы жаш кездеги күч-кубатынан эч нерсе калбаганын көрөт. Кээ бирөөлөр күтүүсүз кырсыкка кабылып,
же кеселге кабылып, ал эки заматта жалдырап жатып калат. Натыйжада баягы үмүтү, баягы көктү самаган кыялынын баары желге учкандай чарчап жок болот. Бүгүн убакыт жок, эртең кубат жок, анын аркы күнү өзүбүз жок. Жашоодо ушундай капилет иштер кишини орду толгус өкүнүчкө салбас үчүн, таттуу кыялдарга жетелеп азгырып жүрө бербес үчүн Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн эскертүүлөрдү жасап кеткен. Алардын бирөөндө мындай деп айтылат: башыңарга 7 түрдүү бале келе электе жакшы амалдарды жасап калгыла. Же силер алыңарды курутуп, амалыңарды кетирер кедейликти, оолуктуруп көптүрөр байлыкты, берекеңди көбүп кетер ооруну, акылыңдан айныткан каарлыкты, кекиртектен алып көзүңдү жайнатар ажалды жана кайыптан келе тургандардын эң жаманы тажаалды же болбосо кыямат күндү күтүп атасыңарбы? Чынында ушулардын эң коркунучтуу дагы, ашкере катаал болгону да кыямат кайым. Ошону менен рахатка берилип, капилеттикке эч ою жок магдыроого түшүп кетүүдөн алыс болууну эскерткен мобу хадисти да эстей жүргөн оң. Жалган дүйнөнүн лаззатын унуттура турган өлүмдү көп эстегиле. Ошондой эле куру кыялдар менен дүйнөгө ашкере берилбей, бул жашоону сапардагы жолоочунун бир жерге тыныкканындай гана кабыл алып, ага ашыкча берилбөө керектигин минтип эскертет. Бул дүйнөдө бир жерде убактылуу гана жүргөн чет элдик жарандай же болбосо жолоочудай бол жана өзүңдү кабырга киргендей көр. Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн дүйнөгө деген көз карашын төмөндөгүдөй баяндайт: мен менен бул дүйнөнүн мисалы жолоочу менен бактын мисалына окшош. Жолоочу келип бактын көлөкөсүндө бир саам эс алат да кайра жолун улап кете берет. Өлүмдү эске алуу кишиге убактысы чектелүү экенин эскертет. Киши өмүрү бар болгону азан менен намаздын ортосундагы чалык гана. Ошондо гана пенде чынында эле өлүмгө саналуу күндөрү калганын ойлоп, жумуштарын өз убактысында бүтүрүүнү үйрөнөт. Мындай жагдайда өлүм пенде үчүн анык шык берүүчү мотивацияга айланат. Мына ушундай ойлоно алган киши убакыттын маанилүү иштерге гана арноону үйрөнөт. Жеке милдеттери менен жоопкерчиликтерин туура аткарып, үй бүлөсүнө жетишээрлик көңүл буруп, жакындары менен жакшы карым-катнашта болот. Ал эми өлүмдү эске алуудагы эң маанилүү нерсе ошол өлүмдөн кийин боло турган жашоого даярдануу. Киши эч качан качып кутула албай турган өлүмдөн качкысы келет. Ал кутулууга мүмкүн болбогон тозоктон качуу үчүн да андай аракет кылбайт. Бул да болсо көпчүлүк пенде адашып жүргөн аянычтуу чындык. Биз өлүм сааты келгенде кап деп саныңды мыкчыбай, ох деп рахат алуубуз үчүн жашообузду жакшылап өткөрүүбүз кажет. Ушундай бир күн келет, биз үчүн ал күндүн эртеңи болбойт. Ошондой эле ал күн аябай көп неаматка бөлөнүп, балбалжанган кубанычтуу жүздөр да болот. Дүйнөдө кезинде акырет үчүн жасаган эмгектеринин жемишине толук ыраазы болгон жүздөр деген Куран аятында сүйүнчүлөгөн кишилердин катарында болууга биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан ал күн келе электе ошол күнгө камданууга колдон келишинче аракет кылалы. Мындагы өлүмдү эстөө дегенди туура түшүнүү өтө маанилүү. Болбосо жогоруда айтылган пикирлер туура эмес түшүнүлүп, бул дүйнөдөн, жашоодон толугу менен баш тартуу маанисине келип калаары ажеп эмес. Хадистерден андай маани чыгаруу ошол хадистер жеткирүүгө далалат кылган ушул сабакты туура эмес түшүнүү деген сөз. Өлүмдү ойлоо сабакты туура эмес түшүнүү деген эмес. Өлүмдү ойлоо бизди коркунуч менен кайгы муңга батырып, буту колубузду тушап коёр, терс жагдай маанисинде эмес. Жумушубузду кийинкиге калтырбай, убакыт бар кезде аткарып калууга үгүттөй турган күч-кубат маанисинде болгону. Иштин эң жакшысы аз да болсо туруктуу жасалганы. Убакытты жемиштүү пайдалануу маселесинде эң маанилүүсү туруктуулук. Тагыраак айтканда, дайыма бир ишти бир убакытта колго ала берсе, бара-бара ал адатка айланат. Жылдыздай бир жылт этип жок болгон, ашыкча шаң-шарапат менен башталып кайра суу сепкендей өчкөн иш-аракеттер хадистерде дагы көп мактоого алынбайт. Ошондой эле кийин убактысы келгенде тынымсыз ибадат кылам, көптөгөн жакшылыктарды жасайм, аябай көп байлыкты садакага таратам деген жакшы амалдардын баарын кийинкиге калтырып коюп жүрө берүү дагы динибизде туура көрүлбөйт. Өз алынан ашыкча ибадат кылууга умтулган кишилерди укканда же ошондой жасап жүргөндөрдү көргөндө Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам Аллага эң жакканы аз да болсо туруктуу жасалганы деген. Биз эмнени туруктуу жасасак, ошого айланабыз. Ошондуктан улуулук иш-аракетте эмес, адатта. Аристотель. Ушуга окшош риваяттардан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кишилерге дайыма күчү жеткендей, шарты болгондой иштер менен шугулданууга кеңеш бергенин көрүүгө болот.
Айша энебиздин разиаллаху анху ар бир ишинен ушул нускаманы бекем тутунганын көрөбүз. Кишинин дымагы сууп, деми өчүп калбаш үчүн дайыма максатын, тилегин эсинде тутуп жүрүүсү керек. Ниеттин акталап, кайсы багытка жол алганын туя билүүсү зарыл. Андан кийин иштерин белгилүү бир бөлүктөргө бөлүп аткарганы туура. Ар бир ийгиликтүү кадамына кубана алганда гана киши ал ишти туура кабылдап, андан нары улантууга кызыгуусу туулат. Ийгиликке жетүү үчүн гана эмес, жолунан тайып кетүү үчүн дагы милдеттүү түрдө күндөлүк жазып туруусу кажет. Лев Толстой. Мисал, өзүнө адаттагыдан көбүрөөк тапшырма берүүсүн өтүнгөн шакиртин устаты тамакка алып барды. Алдыларына аш келгенде устат шакиртин өзү жедирмей болду. Биринчи кашыкты оозуна алган шакирт тамактын даамын алып, эми жыргап чайнай баштаган кезде устаты анын оозуна дагы бир кашык салды. Шакирт анысын да чайнап бүтө электе кийинкиси келип калды. Ошентип, устаты анын оозуна үстөккө босток тыга баштады. Бечара жигит тамакты чайнап жегенди кой, жутуп үлгүрө албай, оозунан түшүрүп, кекиртегине түйүлүп, көкүрөгү ачышты. Акыры чыдамы кеткенде устатын эптеп токтотуп, кайда шашылып жатканын сурады. Устаты эчке бөлбөй, бул өзүнүн каалоосу экенин айтты. Шакирт анын кебинин маанисин түшүнгөн жок. Ошондо даанышман устаты ага мынтип түшүндүрүп берди. Сен алгачкы маселеңди толук түшүнбөй жатып, дагы көбүрөөк тапшырма берүүнү сурадың. Чынында, мурунку маселени түшүнө электе жаңы тапшырмаларды бере берүү, ансыз да тамакка толуп турган оозго дагы тамак салуу менен барабар. Ошондуктан көбүрөөк тапшырма алам деп шашылба. Бизге чейин өтүп кеткен улуу кишилер шашылбай ылдам иште деп айтып кеткен. Өмүрдүн ар бир тапшырмасын шашылбай, кубануу жана ынтаа менен орундат. Ар бир кыймыл аракетибиздин ылдамдыгы биздин көңүлүбүзгө таасир этет. Эгер жөн эле шашмалап, чама чакырыбыздан да ашыкча жумуш алып ала турган болсок, адатта кубаныч менен аяктай турган иш акыры кыжаалаттык, кайгы, касирет менен аяктап калышы мүмкүн. Ал эми жөндөн жөн эле кыбырап, чоюп жүрүп алсак дагы, акыры ал иштен тажап, жалкоолукка батып, маанай чөгө баштайт. Ошондуктан ылдамдыгыбыз дагы ал акбалыбызга тикелей байланыштуу. Мыкты ден соолук, физикалык жана психологиялык жашоонун сапатын төмөндөтпөй, көбүрөөк тапшырма аткарып отуруп, ылдамыраак аракет кылууга мүмкүндүк берет. Аз иш чоң натыйжа. Ар бир ишти аз-аздан болсо да туруктуу аткара берүү кишиге чоң иштерди бүтүрүүгө мүмкүндүк берет. Ошол аркылуу жумушубузду кийинкиге калтырбай, дал убактысында аткарууну үйрөнө алабыз. Тайм менеджмент, дасторкону деген ат менен ушул баалуу адатты калыптандыра турган кырдаалды принцип назарыңарга сунабыз. Биринчи, пилди устукандоо. Аткарылуучу жумуш өтө чоң жана маанилүү болгону менен аны жүзөгө ашууда узакка созула турган болсо, ага өзүн көндүрүү кыйынчылык туудурат. Мындай иштер тайм менеджмент тилинде пилге салыштырылат. Пил ири, оор, көп мээнет талап кылган, көпчүлүктүн чыдамы жете бербеген, ошол эле маалда так аткаруу мүнөтү да болбогон иштер. Мисалы төмөндөгүлөр: диссертациялык иш жазуу, үйдү оңдоп түзөө иштери, чет тил үйрөнүү, дене бойду чыңдоо, ден соолукту чыңдоо, илим иштер менен алпурушуу, китеп жазуу, Куран жаттоо. Адам баласы көбүнчө төөмөчтөй ишти төөдөй кылууга тап болгондой эле, мындай иштерди да кыйындатып, пилди андан да чоңойтуп, колдон келбей турган немедей элестетип алат. Мындай ири жумуштарды аткарууну татаалдаштыра турган эң негизги нерсе дароо эле натыйжага чыга калбаганында. Киши бир канча иш кылгандан кийин дагы натыйжасын көрө албаса, андан ийгиликтүү ишке ашаарына да ишеними солгундай баштайт. Ошол эле маалда көөдөнүндө түпөйүл коркунуч да пайда болот. Натыйжада барган сайын максатына жетип, иштин бүтөөрүнө да ишенбей калат. Мындай коркунуч менен үмүтсүздүктөн арылып, зор жумушту аягына чыгарып, пилди толугу менен жеп таштоонун эң туура жолу аны устукандап, чакан-чакан бөлүктөргө бөлүп, күн сайын бирөөсүн жеп туруу. Ар бир бөлүгүн бир күндө бүтчүдөй майдалап, ар бирөөсүн аткарылган сайын жыйынтыкка жакындап бара берүү шарт. Ал үчүн бул бөлүктөр смарт каадасына ылайык ажыратылган болушу керек. Смарттын чечмелениши төмөндөгүдөй: specific, так; measurable, өлчөөгө болгондой; achievable, кол жеткидей; relevant, маңыздуу; time bound, убакыт менен чектелген. Эң биринчи жасалуучу негизги иш мерчем түзүү. Андан кийин натыйжасы жоктой көрүнгөнүнө карабай, мерчем боюнча аракет кылууга көнүү.
Чарльз Линдберг. Мына ушинтип ири жумушту күнүмдүк, апталык, аткарыла турган кичине бөлүктөргө бөлүү менен оңой олтоң бүтүрө алабыз. Жалпы жонунан тапшырманы орундоо зарыл деп эле койбой, күнүмдүк белгилүү бир бөлүктөрүн аткарууну максат кылабыз. Экинчи, Швейцария быштагы. Ири жумуштарды бүтүрүүгө мүмкүндүк бере турган экинчи ыкма Швейцария быштагы деп аталат. Бул ыкма боюнча аракет кылганда пилди устукандагандай белгилүү бир тартип менен кадам таштабай, ири жумуштун туш келген жерин аз-аздан аткарып кете берүүгө болот. Ошону менен кудум баштыкка тешиктерди жасагандай же кичинеден үзүп же олтургандай жумушту азайтып олтуруп, аягында бардыгын түгөтүп таштоого болот. Күндөлүк, апталык аткарылчу иштин ченемин белгилеп, бош убактарда жасап коюуга болот. Үчүнчү, курбаканы жеп коюу. Жашоодо аткарылуучу ири жумуштар менен бирге көлөмү жагынан анча зор болбосо да, жүзөгө ашырылуусу анча жагымсыз же тажатма иштер да болот. Мындайлар көбүнчө көп деле күч-кубатты, акыл эсти талап кылбайт. Карасаң анча деле көлөмдүү эмес, аткаруу мөөнөтү деле кыска, бирок көңүлгө жага бербеген иштерди курбака деп коюшат. Курбака сыпатындагы иштердин эң негизги белгилери: аткарылуусу жагымсыз же тажатма болуп сезилет. Бүтүрүп таштоого дем бере турган себептин табылуусу кыйын. Чын-чынына келгенде эч кандай деле кыйынчылыгы жок. Адатта мындай чакан жумуштар алгач түшкө маал деп, анан түштөн кийин деп, анан кийин кечке жуук деп, акыры эртеңкиге калтырыла берет. Ошону менен эринчээктин эртеңи бүтпөйт демекчи, күндөн күнгө, аптадан аптага жылат. Ушундай чакан эле жумушту эмнеге азыр эле бүтүрүп салбай жатканыбызга да ар кандай шылтоолорду табабыз. Убакыт өтүп олтуруп, ошол курбакабыз пилге да айланып кетүүсү ажеп эмес. Натыйжада ал акыры көбүрөөк эмгекти, көбүрөөк убакытты талап кыла турган болот. Аз жумушту оор десең, көп жумушка туш болосуң. Макал. Бир чыйыр алып, өзүбүздү колго алып, кичине гана кадам таштап койчу жерден жасасамбы, жасабасамбы деген ыргылжыңдык менен жөнөкөй эле жумуштардын орундата албай жүрө беребиз. Ошентип иштеги күрөч күчөгөн сайын болгон кубатыбызды алып, алгачкы кадамды таштоого да күч калбайт. Испандыктарда мындай макал бар экен: күн сайын эртең менен бир бака же. Мындай учурда эң жакшысы күн сайын эртең менен чаканыраак бир жагымсыз ишти бүтүрүп олтуруу. Анча чоң эмес бир иштен баштоо аркылуу ошол күндү керели кечке көңүлдүү өткөрүүгө болот. Себеби күн сайын бир курбаканы жок кылуу аркылуу жеңиштин даамын татып кубанабыз. Калган курбакалардын кезеги башка күндөрдө келерин билгендиктен, аларды ойлоп камтама болбойбуз. Ал эми эч бирөөнү бүтүрбөй, кийинкиге жылдыра берсек, дайыма көз алдыбызга тартылып, жүрөгүбүздү түпөйүлдүккө сала берет. Курбакага салыштырылган чакан жумуштардын убакытты созбой бүтүрүп салуунун пайдалары. Биринчи, күнү бою өзүңдү жеңүүчү сезүүгө мүмкүндүк берет. Экинчи, кыжаалаттыктан арылтат. Курбаканы жеп салган соң, ал кайра-кайра көз алдыбызга тартылып, маанайыбызды бузбайт. Үчүнчү, убайым менен коркууну азайтат. Жагымсыз иштер толуп кетпегенине ынандырат. Төртүнчү, болгон убакытты күмөнсүнүүгө, убайымга чыгымдабай, тезирээк чечим чыгарууга мүмкүндүк берет. Бешинчи, чакан иштер чоң иштерге айланып кетүүсүнүн алдын алат. Убакытты коротпоо. Биздин ээлигибиздегилердин бирөөсү да бизге таандык эмес. Бизге таандык болгону убакыт гана. Бир гана колубуздан чыгып кете бере турган убакыт биздин ээлигибизге берилген жараткандын сыйы. Анткени менен аны дагы туш келгени алып коюуда. Луций Сенека. Убакытты уурдоочулар жакшылап уюштурулбаган иштер. Убакыт эч кимге жетпейт. Керек болсо алма быш, оозума түш деп жаткан жалкоого да. Керели кечке сыналгы көрүп отурган кишиге да убакыт жетпейт. Анткени менен бирөө дагы убактысы кайда кетип жатканын эсептебейт. Акчасы кайда кетип атканын акыркы тыйынына чейин айтып бере алышы мүмкүн. Бирок убактынын канча бөлүгүн чыгармачылыкка, билим алууга жумшаганын, канча бөлүгү бош кеткенин, эмнеге убактысынын көбү сыналгы менен жолго кетип атканын ким айта алат? Адамзаттын эң көп ысырап кылып жаткан нерсеси убакыт. Убакыт ысырабы деген мобул үчөөнөн турат. Эч нерсе кылбоо, жасалчу ишти жасабоо, жасалбачу ишти жасоо. Питер Дракер убакытты жоготууга алып келген жагдайларды мындай санап берет. Ашыкча созулган жыйналыштар, маалымат жана байланыш системинин жумуш кечеңдетүүсү, кереги жок телефон чалуулар,
гезит журналдарды окуу, чама чаркынан ашык жумуш алуу, системсиз башкаруу жана уюштуруунун жетишсиздиги, күтүүсүз коноктор, чечкинсиздик, ката кетирүүдөн, жаңылуудан коркуу, жумуштардын зарылдыгына жараша ириеттеп албоо, жумуш маалындагы керексиз тыныгуулар, жумуш жамаатындагы жана жумуш ордундагы иш-чаралар, жакшылап ойлонбой, мерчемдебей туруп ишке киришүү, бир жумуш бүтө электе башкасына өтүү, төмөн зарылдыктагы иштер менен алпурушуу. Ошону менен бирге бир катар ички факторлор дагы кишинин убактысынын айрылып калуусуна алып келет. Бир убакытты бир нече ишти аткарууга тырышуу, убакытты туура эсептөбөө, жумушту кийинкиге калтыруу, начар уюштуруучулук, тескери түшүнүү, бардык ишти жалгыз бүтүрүүгө тырышуу, жок деп айта албоо, кээ бир иштерди башкаларга бөлүп бербөө, жоопкерчиликти жакшылап бөлүштүрө албоо, шашылыш чечим чыгаруу, мерчем түзбөй туруп эсте сактоо жөндөмүнө ишенүү. Башкаларга жок дегениң өзүңө ооба деп айтканыңдай. Хелена Ленер. Ушул жана ушуга окшогон убактыбызды жутуп кое турган жагдайларды аныктап, алар менен күрөшүп, түп тамырынан жоюуга аракет кылып, келечекте кайрадан жашообузга аралашпоосуна болушунча аракет кылганыбыз оң. Себеби убакыттын башкара алган жан гана өмүрүн башкара алат. Жеңишке жетүүчүлөр убакыттын өз колуна алат. Ал эми жолу болбогон бечаралар убакыттын башкалардын талоосуна салып коюп, кол кошуруп отура берет. Ошондуктан убактыбызды эч кимге урдатпообуз кажет жана өзүбүз дагы эч кимдин убактын урдабайлы. Наадан, кайдыгер, акмак кишилер менен бирге жүрүп, убакытты өткөрбөөгө жан үрөйлү. Анткени мындайдан убактыбыз гана эмес, жүрөгүбүз да өлөт. Ийгиликке жеткен атактуу кишилердин өмүрүнө көз сала турган болсоңуз, алар убакыттын кудум мээ кайнаткан чөлдө суусун кастарлап бараткандай пайдаланганына күбө болосуз. Сиз өз убактыңыздын сакчысы болуңуз. Убакыт уурулары убакыт сакчылары менен талашка түшөт. Аягында сөзсүз бирөө жеңишке жетишүүсү керек. Же сиз ал ууруларды жок кыласыз, же өзүңүз алардын ачса алаканында, жумса уучунда болосуз. Убакыттын жоготкондордун өкүнүчү. Жашоо ар бир кишиге бир гана жолу бериле турган өтө баалуу жана чектелүү неамат. Ошого карабай, адам баласынын эң көп алданып, текке кетирген неаматы да ушул убакыт. Асырга ант, чынында адам баласы жоготууда. Бир гана ыйман келтиргендердин, жакшы амал кылгандардын, бири-бирине акыйкат насият айткандардын жана бири-бирин сабырга чакыргандардын жөнү башка. Убакытка ант берүү менен башталган бул сүрөдө ыйман келтирүү, жакшы амал жасоо, чындык менен сабырдуулукка үгүттөөгө өткөрүлбөгөн убакыт ысырап кылынганга тете болуп, өкүнүчкө себеп болору айтылган. Ошону менен бирге, убакыт жаатында алданып жаткан кишилердин көп экенин да ушул сүрөдөн түшүнүүгө болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисинде муну мындай түшүндүрөт. Адам баласы төрөлгөн күнүнөн тартып, чачына ак түшүп картайганга чейин Алланын ыраазычылыгын табуу жолунда маңдайы менен жер сүзүп, жан алекетке түшүп жүрсө да, кыямат күнү ал жасагандарын өтө аз көрүп, андан да көп жасаган болсом эмне деп өкүнөт. Момун пенде узак өмүр сүрүп, жашоосун бүт ибадат менен, жакшы амалдар менен өткөрүп, ошонун айынан көптөгөн кыйынчылыкка батса, акырети үчүн өтө чоң сооп казынасын жыйнаган болот эле. Бирок акыреттеги акыйкатты көргөндө, парз менен нафил ибадаттарга берилип жаткан сооптор менен алар аркылуу жете турган белектерди билгенде кайра ойлонуп, жасаган ибадаттары менен жакшы амалдарын өтө аз көрүп, дагы көбүрөөк аракет кылбаганы үчүн өзүн өзү жемелейт. Бул тууралуу бир риваятта мындай делет. Сыйы менен сообун арттыруу үчүн кайра дүйнөгө кайрылуунун самайт. Дагы бир хадисте кыямат күнүндөгү өкүнүч төмөндөгүдөй баяндалат. Бейиш калкы башка нерсеге эмес, дүйнө жашоосунда Алланы зикир кылбай өткөргөн учурларына гана кайгырып, касирет тартат. Кыямат күнү Алланын алдында жыйналган кезде биздин бул дүйнөдө өмүр бою өткөргөн убактыбыздын бардыгы ошол жактагы убакыт менен салыштырганда бир күндөн аз болгонун Аллах Таала Куранда мындай баяндайт. Алар бир күндүн бир бөлүгүндөй аз гана убакыт турдук. Анткени менен так айта албайбыз. Аны убакыттын эсебин билгендерден сурасаңар болор эле деп жооп берет. Андай болсо, бул дүйнө тиричилиги бизге эмгектенип, акырет жашоосуна азык жыйнообуз үчүн берилгенин кыска гана мөөнөттөн турат экен. Ар бир секундтун кадырын билип, аны акыретке даярдануу жолуна
жумшоонун жолдорун ойлоо керек. Болбосо убакытты текке кетирген болобуз. Ал эми убакытты текке кетирүү эң чоң өкүнүчкө дуушар кылаар маселе. Убакытты кандай болсо ошондой чыгымдап, жашоосун текке кетиргендердин акыреттеги бечара абалын баяндаган мына бу аят кандай гана таасирдүү. Тозокто алардын чыңырган ачуу дабышы чыгып, "О жаратканыбыз, садаган кетейин, бизди мынобу тозоктон чыгара көр, дүйнөгө кайта жиберчи. Мурда кийин жасаган тескери иштерибизден башка жакшы иштерди жасайлы" дейт. Ошондо аларга силерге акыл эстүү киши ээн эркин ойлонуп, ибарат алгандай, өзүнүн жаратылыш максатына жараша аракет кылып, бир аз ийгиликтүү иштерди бүтүрүп салчудай жетиштүү жашоо бербедикпи? Андан сырткары силерге эскертүүчү катары пайгамбар да келген эле. Эми азаптын даамын таткыла, заалымдардын жардамчысы болбойт делинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү өлгөндөн кийин өкүнбөй турган жан болбойт деди. Сахабалар: "Алар кандай нерсеге өкүнөт, о Расул Аллах?" деп сурашты. Өлгөн киши жакшы мусулман болсо, амалдарын андан да арттыра түшпөгөнүнө, жаман киши болсо, ошол жамандыгынан баш тартпаганына өкүнөт деди. Бардык неаматтардай эле убакытты ысырап кылуунун дагы башка себеби өлүм аттуу акыйкатты жетиштүү түшүнө албоодон келип чыгат. Анткени напсинин түзүмүндө жаратылышынан бери утурумдукту, бактылуулукту, убактылуулукту кабыл албоо сыпаты бар. Ошондон улам адам уулу өзүн дайыма өлүмдөн алысмын деп сезет. Чынында ар бир тирүү жан үчүн белгилүү мөөнөт бар. Муну жокко чыгаруу же бул жалгандагы жашоону дагы бир аз узартуу мүмкүн эмес. Убакыт Алланын буйругу менен белгиленген жолунан калбай кете берет. Бул дүйнөдө бардык нерсени сатып алууга болор, бирок өтүп кеткен убакытты эч кандай баага кайтара албайсың. Эң маанилүү убакыт болгон акыркы демди чыгарганда ыйманы менен, шахадат менен жаратканын алдына чыгуу үчүн жашообузду, убактыбызды бөөдө ысырап кылбай, жемиштүү пайдаланууну дайыма эстен чыгарганыбыз жөн. Алланын алдында чыкканда өкүнбөгөндөй болуш, бош убактыбызды ийгиликтүү иштер менен толтурууну максат кылуубуз зарыл. 3 топ тең өкүндү. Искендер Зулкарнайн жоокерлери менен келе жатып, бутуңарга илешкен нерселерди жыйнап жүрүп отургула деп буйрук берди. Муну уккан жоокерлердин бир бөлүгү: "Ансыз да жол тартып чарчап келатабыз. Карайлаган түнгө карабай тынымда алган жокпуз. Эми ушунун баары аз келгенсип, бутка илешкен нерселерди да ала жүрүш керек бекен. Өлүп кетсин, эч нерсе албайбыз" деп буйрукка баш ийбей келе берди. Экинчи бөлүгү: "Кол башчыбыз буйрутуп турган соң буйрукка баш ийели. Бир аз болсо да бир нерселерди көтөрө басалы. Анткени кандай күн болбосун, башчыга баш ийүү зарыл эмеспи" деп бутка чалынган нерселерди көтөрө басышты. Үчүнчү топ болсо: "Кол башчыбыз эч качан жөндөн жөн бир нерсе дечи эмес. Анын сөзсүз бир билгени бар. Ошондуктан буйругун толук орундатканга ашыгалы" деп чөнтөк башын, кап курчундарын оозуна чейин толтуруп алышты. Таң атып, жерге жарык кирген кезде жоокерлер түндө алтын чачылган талааны аралап өтүшкөнүн байкады. Көрсө көзгө сайса көрүнгүс караңгыда түндө буттарына алтын илешип жатыптыр. Натыйжада айтылган буйрукту укпай, эч нерсе албай койгон биринчи топтогулар: "Кап, эмнеге терип албадык экен? Кол башчыбыз айткан буйрукту угуп койгонубузда эмне? Жок эле дегенде бир тоголок алтын алып койбойт белек" деп бармагын тиштешет. Экинчи топ дагы өздөрүн жемелей баштайт: "Кап, дагы көбүрөөк алсак болмок. Чөнтөктөрдү, кап курчундарды оозуна чейин толтурсак эмне" деп өкүнүштү. Ошол эле маалда үчүнчү топ дагы өкүнүчкө батып, башын койгулап: Кап кайдагы кереги жок нерселерди деле көтөрүп жүрөбүз. Ошолорду таштап салып, ордуна ушул алтындарды салып алганыбызда эмне?" Мына ушул мисалда айтылгандай, акыретте дагы бардык кишилер өкүнүчкө батат. Исламга ишенбей, капырлыкты тандаган киши: "Эмнеге ыйман келтирбедим экен? Кичине болсо да ишенип койгонумда азыр тозокко түшпөсөм дагы, ошол кыпындай ишеним үчүн акыры бир күнү бейишке кирбейт белем. Түбөлүк тозок отуна кабылбайт элем го" деп өзөгү өрттөнүп өкүнөт. Мусулман болгону менен аз сооп жыйнаган киши да ошондой эле болот. "Кап, аттиң-ай, мындан дагы көп сооптуу иштерди жасап калбайт белем. Ошондо мындан да көп сыйлыкка кабылмак экенмин" деп санын мыкчыйт. Ал эми мусулман болуп көптөгөн сооп жыйнаган киши болсо: "Кап, аттиң, мындан дагы жогорку даражаларга жеткидей көбүрөөк ибадат кылсам болмок экен. Көбүрөөк садака берип, көбүрөөк орозо тутуп, көбүрөөк сооп жыйнай турган амалдарды кылсам эмне" деп өкүнөт. Электрондук аспаптарга көз карандылык.
Биз көптөгөн электрондук аспаптар алаксыта берген заманда жашап жатабыз. Кокус өзүңүздү өзүңүз колго албасаңыз, керели кечке жамгырдай жааган кабарлар менен телефон чалуулардын астында калышыңыз мүмкүн. Электрондук байланыштын жумушун жемиштүүлүгү менен ийгиликке жетүүгө тескери таасир тийгизгенин негизги себеби, сиз кандайдыр бир жаңы кабар же жаңылык окуган сайын каныңызда дофамин аттуу химиялык курамы кокаинге окшогон өзүнө азгыруучу гормон бөлүнүп турат. Бул сизге убактылуу рахат алуу сезимин тартуулайт жана сиз көңүлүңүздүн түпкүрүндө анын дагы кайталанышын каалай бересиз. Мындай сезим электрондук почта, SMS, WhatsApp, Messenger сыяктуу байланыш каражаттарын карап, телефон коңгуроолорун алган сайын жаңыланып тургандыктан, сизди да кайра-кайра интернетти кароого же өзүңда бир нерсе деп маалымат киргизүүгө чакырат жана сиз болгон убактыңызды ошого арнай турган болсоңуз, эгер ал ушул бойдон улана берсе, анда сиз жакын арада кудум ичимдикке көз каранды кишидей болуп, андан баш тарта албай калган даражага жетесиз. Эгер сиз эртең менен турганда эле кабарларга жооп берүү менен дофамин гормонунун бир өлчөмүн кабыл алып жүрүп, организмиңизди көндүрүп алган болсоңуз, анда күнү бою келе турган маалыматтарга жооп кайтаруу азгыруусуна дагы каршы тура албайсыз. Жаңы күндүн маалымат булактарынын ааламторду бир сыйра карап, каттарга жооп берүү менен баштасаңыз, анда ал ишке бир күнүңүздү толугу менен кандай арнап салганыңызды да байкабай каласыз. Акчаңды курулай каржай турган болсоң, анда сен тек гана акчасыз каласың. Ал эми убактыңды текке кетирсең, калган өмүрүңдүн бир бөлүгүнөн айрылган болосуң. USA Today журналында жарыяланган бир макалада дайыма компьютерден же телефондон маалымат булактарын карай берген кишинин мээси чарчап калары айтылган. Натыйжада электрондук аспаптарга көз каранды болуу кишинин IQ көрсөткүчүнүн саатына 1%га ылдыйлатып, саат сайын киши акмак боло баштайт. Ошону менен күндүн акырында сиз 10%га акылыңыздан айрылган болосуз. Ал эми күндүн соңунда мээ ушунчалык чарчайт дейсиң, киши адаттагыдай чечим кабыл алуу жөндөмдүгүнөн ажырайт. Ошентип эртең мененкиге салыштырмалуу кечки маал кадимгидей акыл күчүңүз алсырайт. Анча оор болбогон тапшырмаларды чыгарууда кыйынга турат. Эгер сиз ушул жагдайга маани берип, кандайдыр бир чара көрбөй турган болсоңуз, кудум баңгикордой көз карандылыкка учурап, бет алдыңыздагы жумушка чындап бериле албай, чала-була бир нерсени кылганга өтөсүз. Бир катар иликтөөлөр боюнча, орто эсеп менен киши электрондук каражаттарын күнүнө 145 ирет текшерип, күнүмдүк убакыттын 3,5 саатын коротот. Мына так ушул жагдай тайм менеджмент серепчиси Джулия Моргенстерндин Don't check your email in the morning. Электрондук поштаңызды эртең менен текшербеңиз аттуу китеп жазууга себепкер болгон. Эгер сиз электрондук поштаңызды кайра-кайра карай берүүгө көп убакыт каржай турган болсоңуз, анда ал сиздин жумушуңузга терс таасирин тийгизип, ишке толук кандуу берилүүдөн тосот. Ушундан улам азыркы замандагы технологиянын өнүгүүсү менен катарлаша келген мындай кесепеттер биздин убактыбызды алып эле тим болбой, кайдыгерликти арттырып, акылыбызды кемитип, мээбизди чарчатып жатканын да эскерүүбүз кажет. Ушунчалык тездик менен алдыга умтулуп бараткан доорду алдыбызга койгон мүмкүнчүлүктөрүн өзүбүзгө пайдалуу жагынан гана колдонууну үйрөнүп, баш тарта турган жеринен аялдабай баш тартып кетүүгө колдон келишинче аракет кылганыбыз оң. Болбосо батыштын цивилизациясын алабыз деп канализациясына түшүп кетебиз. Технологияны туура колдонуу. Технология убакыт менен жарышуудан жаралган жемиш. Аз убакытта көп ишти бүтүрүүнүн аракети. Эгер биз телефонго бөлгөн убакытты ибадатка арнаганыбызда, анда баарыбыз Алланын сүйүктүү кулдарына айланып кетпейт белек. Технологияны туура пайдалануу кишинин кишилигине байланыштуу. Мисалы, мас айдоочу алдындагы унаасы канчалык тың, элпек болгонуна карабай, кандайдыр бир кырсыкка учуратып коюшу мүмкүн. Ошондуктан эң биринчи кишини түздөө керек. Маселени кишинин өзүндө чечүү зарыл. Ошол эле технологиянын жардамы менен бир заматта каалаган маалыматтарыбызды таба алабыз. Бирок ушундай мүмкүнчүлүк турат деп ишенүү менен билим алууну таштап салууга болбос. Антип заматта колго тийип, заматта көз салып өтө турган маалыматтарды билим деп атоого болбойт. Андайлар кандай тез табылса, ошондой тез жоголот. Айрыкча жаш балдардын ушул дарттан куткаруу керек. Балдарыбыз технологиянын кулуна айланса, же ага көз каранды болуп калса, ата-энесинен алыстап, керек болсо чоочун болуп кетет. Ал эми анын ата-энеси да ошол технологияга байланып калчу болсо, андалар бири-биринен да
бала чакасынан да алыстайт. Ошону менен бүтүндөй бир үй бүлө технологиянын курмандыгына айланат. Мына ушундай кесепеттин алдын алуу үчүн технологияларды туура жана ылдам пайдаланууну үйрөнүү зарыл. Жеткиликтүү пайдалана турган болсо, технологиялар өтө пайдалуу жана кишинин убактын үнөмдөгөн, жумушун ылдамдаткан анык жардамчы аспапка айланат. Эң негизгиси, бул заманбап каражаттарды акыл эс менен колдонууну адатка айландыруу зарыл. Убакыттын берекесин кетире турган негизги 7 фактор. Биринчи, телефон, электрондук почта, СМС. Убакытты жоготуунун эң биринчи жана эң негизги себеби телефон, электрондук почта, СМС сыяктуу күнүмдүк азгырыктар. Булардын баары сиздин көңүлүңүздүн негизги жумушуңуздан башка жакка буруп, маанилүү жагдайларды ойлонуудан алаксытат. Ал тургай телефонду нары коюп, электрондук почтаны жапкандан кийин да жумушка киришүү кыйындап, бир канча убакытты алат. Киши күнүмдүк убактысынын жарымын телефон менен өткөрүп алып, күндүн аягына эч бир иш бүтүрбөгөн болуп калышы мүмкүн. Мындай кесепеттер менен күрөшүүнүн 7 жолу бар. Биринчи, телефон, электрондук почта сыяктуу байланыш аспаптарын бир гана керектүү маалда колдонуңуз. Жумуш убагында керек болуп калса дагы тезирээк бүтүрүүгө тырышыңыз. Жумуш маалында жеке иштер боюнча чалып жаза бербеңиз. Өзүңүздү жумуш маалында жумуш боюнча гана сүйлөшүүгө көндүрүңүз. Азыркы учурда бул шарт көбүнчө смартфондорго тиешелүү экени белгилүү. Экинчи, электрондук байланыштарды маанилүүлүгүнө жараша тизмектеп алыңыз. Телефон чалган кишиге жооп берерден мурун анын ким экенин аныктаңыз. Белгисиз номерлерге жооп берерде кызууңузду баса туруп, кандай максатта чалганын сураңыз. Үчүнчү, күнүмдүк мерчемиңизде сиздин эч кимге алаксытпай турган бир убакытты бөлүп коюңуз. Смартфон менен байланыш каражаттарына кул болбоңуз. Алардын үнүнө кылчактай бербеңиз. Эң жакшысы, андай эскертүүчү дабыштарды толугу менен басып таштаңыз. Төртүнчү, эгер өзүңүз кабарлашып же кат жаза турган болсоңуз, сизге кайра байланыша ала турган же жообуңузду ала алгыдай убакытты алдын ала эскертип коюңуз. Бешинчи, сүйлөшүү менен кат жазууга атайын убакыт бөлүп, баардыгын бир-бирден бүтүрүп алууга тырышыңыз. Күнү бою ошол иштер менен убара болуп жүрө бербеңиз. Алтынчы, телефон чалууларды алдын ала мерчемдеңиз. Жумуштагы жолугушуулардай керектүү темалардын алдын ала белгилеп алыңыз. Жетинчи, телефондо сүйлөшүлгөн маселелерди кагаз бетине түшүрүп коюңуз. Ошондо кайра суроо маселеси туулбай, убакытты үнөмдөйсүз. Экинчи, күтүүсүз коноктор. Эң көп кездешкен убакыт коротуунун экинчи себеби күтүүсүз коноктор. Алар сиздин оңбогондой убактыңызды алып коюшу мүмкүн. Себеби алар каалаган убагында келип, сизди алаксытып, иш маанайыңызды бузуп, өндүрүмдүүлүгүңүздү түшүрөт. Кээде мындай коноктор бир канча саат бою наркы беркини кобурап отура бериши да мүмкүн. Уурулардын эң зыяндуусу убактыңызды уурдагандар. Себеби уурдалган бардык нерсени кайтаруу мүмкүн, бирок уурдалган убакытты кайтаруу такыр мүмкүн эмес. Гёте. Мына ушундай убакыт ууруларынан сактануу үчүн төмөндөгү 5 кеңешке көңүл буруңуз. Биринчи, сизди эч ким алаксыта албай турган убакыттарды белгилеп алыңыз. Ал убакыт тууралуу дос, жар, тууган туушкандарыңызга кабарлап, баланча убактарда убактыңызды алууга болбой турганын эскертиңиз. Экинчи, келген конокко убакыттын аздыгын, жумуштун көптүгүн айтып, жагдайды түшүндүрүңүз. Үчүнчү, курулай кептерди жыйынтыктоону үйрөнүңүз. Талкууланып жаткан кептин бүтүмүн чыгарып, коногуңуз менен коштошуп, ишиңизге киришиңиз. Төртүнчү, конок кабыл ала турган атайын убакыт белгилеп алыңыз. Жолугушуулар тууралуу алдын ала сүйлөшүп алууга аракет кылыңыз. Кесиптештериңизге дагы белгилүү бир убакыттарда эшигиңиз ачык болоорун кабарлаңыз. Бешинчи, башкалардын да убактын уурдабаңыз. Башкаларга да күтүүсүз мейман болуп барбаңыз. Жумуштарыңыз болсо, сылык сыпаа уруксат сураңыз. Эң жакшысы, алдын ала сүйлөшүлүп алганыңыз оң. Эгер сиз жумушуңуздун өндүрүмдүүлүгүн арттыргыңыз келсе, айланаңыздагы кишилер сиздин башкалардын убактын уурдоочу катары көрбөйбү, ошону тактап алыңыз. Анан чыныгы жоопту угууга да даяр болуңуз. Алар сизге кандай жооп берсе да, өзүңүздү актабаңыз. Унчукпай угуп, артынан рахматыңызды айтыңыз. Кийин алынган жооптордун корутундусун чыгарып, өзүңүз менен иштөөгө тырышыңыз. Үчүнчү, жыйналыштар. Убакытты уурдаган үчүнчү жагдай мерчемделген же мерчемделбеген жыйналыштар. Жакшылап мерчемделбеген же жетишерлик даярдалбаган жыйналыштар кишинин өтө көп убактысын текке кетирет. Жыйналыш мүнөттөр жемиштүү өткөнү менен
сааттарды текке кетирген иш-чара. Джеймс Кирк муну туура эмес түшүнүп алып, жыйналышты такыр, керексиз деп кабыл алууга да болбойт. Ал алдыдагы жумушту жакшы жүрүшү, пикир алмашуу, маселелерди талкуулап чечим чыгаруу, жумуштун жүрүшүнүн көзөмөлдөө үчүн жыйналыш дегенин мааниси зор. Ошол эле маалда жыйналышты да жакшылап өткөрүү зарыл. Эмесе жыйналыштын жемиштүүлүгүн арттыра турган 8 жол тууралуу айта кетсек. Биринчи, жыйналыштын убакытын алдын ала тактап алыңыз. Алтынга бергис убакыттын текке кетип жатканын эсептөө үчүн жыйналыштын убакытын жыйналышка катышуучулардын санына көбөйтүш керек. Мына ошондо канча убакыт пайдасыз өткөнүн байкоого болот. Экинчи, жыйналыш жасоонун зарылдыгы барбы деген суроо койгон. Эч кандай зарылдыгы болбосо, аны баштабай туруп токтоткон жакшы. Эгер кайсы бир кызматкердин жыйналышка катышуусунун кажети деле жок болсо, аны чакырбай деле койсо болот. Үчүнчү, күн тартибин белгилеп коюңуз. Жыйналыш жасоо зарылдыгы туулган кезде анын максаты менен өткөзүү иретин тактап алуу керек. Талкуулана турган маселелерди тизмелеп алыңыз. Ал маселе боюнча жооп бере турган, сөз сүйлөй турган кызматкерлерди белгилеп коюңуз. Жумуш боюнча жеке маектешүүлөрдү да ушундай тартипте салган оң. Талкуулана турган маселелер кагаз бетине түшүрүлүп даярдалса, жыйналыштын канчалык тез жана жемиштүү өтөөрүнө да көзүңүз жетет. Төртүнчү, жыйналыштын башталуу жана аяктоо мөөнөтүн катуу белгилеңиз. Убактында башталганы менен аягына чыкпай узарып кете берген жыйналыштын пайдасынан да зыяны көп. Кечиккен кишилерди күтпөңүз. Бир киши үчүн маалында келген башка кызматкерлерди жазалоого болбойт. Бешинчи, эң алгач маанилүү нерселерди талкуулаңыз. Алтынчы, ар бир маселенин талкуусу бүткөн соң кыскача корутунду чыгарып отуруңуз. Бардык көз караштарды ортого салып чечим чыгарыңыз. Башка маселеге өтөрдөн мурун талкууланган жагдайдын баары түшүнгөнүн, макул болгонун байкаңыз. Жетинчи, кабыл алынган чечимге тиешелүү иштерди аткарууга жооптуу кишилерди дайындаңыз. Жооптуу киши менен аткаруучу мөөнөттү белгиленбесе, ошончо талкуу менен айтылган чечимдер тек гана кургак сөз бойдон калаарын унутпаңыз. Сегизинчи, жыйналыштагы маанилүү жагдайларды кагаз бетине түшүрүңүз жана катышуучуларга жыйналыштагы чечимдерди таратып бериңиз. Бул бир күндүн ичинде кагазга түшүрүлүп, кызматкерлерге таратылып берилсе, жумуштун өндүрүмдүүлүгү дагы арта түшмөк. Төртүнчү, кокустуктар. Убакытты уурдай турган дагы бир фактор күтүүсүз жүз берген кокустуктар менен аларга чара көрүү. Мына эми жумушка берилип иштей баштаганыңызда күтүүсүз бир уш болуп кетсе да, сиздин бир нече мүнөтүңүздү же бир нече саатыңызды ал тургай, андан да көп убактыңызды жоготот. Мындай учурларда төмөндөгүдөй чараларды көргөн. Биринчи, бир нерсе жасоодон мурун ойлонуңуз. Бардык күтүүсүздүктүн себебин ойлонбай жасаган иштер экенин эсиңизге түйүңүз. Кызуу кандуулукка алдырбай, токтоо отуруп алдыдагы жагдайды аныктаңыз. Чечимин табуу үчүн маселени аныктап алыңыз. Экинчи, жоопкерчиликтин бөлүштүрүп бериңиз. Жумуштар аткаруу мүмкүндүгү бар кишилерге бөлүнсө, ар бир киши ченемдүү убакытын бөлүп, кичинеден күч жумшап отуруп, жалпы жагдайды жолго салат. Үчүнчү, абалды кагаз бетине түшүрүңүз. Бул баам парасаттуулук менен сабырдуулукка көмөктөшөт. Төртүнчү, маалыматтарды иреттеңиз. Курулай божомолдор менен чектелбей, накта даректерди аныктай билүү алдыдагы маселенин чечимин табуунун башкы жолу. Бешинчи, адис жолун ойлоп табыңыз. Эгер кандайдыр бир кыйынчылык кайра-кайра кайталана бере турган болсо, анын бардыгы түшүнүп колдоно ала тургандай чечимин ойлоп табыңыз. Мындай өзгөчө жагдайлар ар кимдин башына түшүүсү мүмкүн болгондуктан, ар дайым андайга даяр болгон. Сактап калуу үчүн болгон аракетиңди жумшоого арзыган эң баалуу нерсе бул убакыт. Чынында эң оңой кетирилип жаткан нерсе да ошол экенин көрүүгө болот. Яхия ибн Хубайра. Бешинчи, жумушту кийинкиге калтыруу. Бешинчи, убакытты уурдоочу фактор жумушту кийинкиге калтыруу адаты. Бул кишинин убактын гана эмес, өмүрүн дагы уурдайт. Андан кутулуу сиздин бүткүл жашооңуздун өзгөрүүсүнө шарт түзөт. Убакытты эң көп жогото турган жагдай жумушка дароо киришпөө. Даусон Тротман. Бул адатты тамырынан балта чаба турган 7 ыкма бар. Биринчи, кагазга жазып мерчем түзүңүз. Өтө тыкан дайынданыңыз. Ар бир аракетиңизди алдын ала ойлонуштуруңуз. Тапшырмаңызды ар бир кадамына чейин аныктап мерчемдеңиз. Экинчи, жумушка киришүүдөн мурда бардык керектүү курал жарактарды белеңдеп алыңыз.
Кейін шашмалап қалбаш үчүн алдын ала даярдап алган оң. Үчүнчү, алгачкы кадамды баштаңыз. Көпчүлүк учурда алгачкы 20% аракет жумуштун натыйжасынын 80%-на жеткирет. Башын баштап алсаңыз, андан ары улап кетүү оңой. Төртүнчү, алдыдагы тапшырмаңызды бөлүктөргө бөлүп алыңыз. Кээде чоң жумушту бөлүктөргө бөлүп алып, аз-аздан аткаруу менен алдыга жылуу ал тапшырманы аяктоонун табылгыс жолу болуп саналат. Бешинчи, жумуш убактыңызда 5 мүнөттүк тыныгуу жасап, ошол маалда кыска убакытка жасала турган иштерди бүтүрүп алууга тырышыңыз. Ошону менен жалпы жумушту акырындап бөлүп бүтүрө аласыз. Алтынчы, жумушту кийинкиге калтыруу адатынан арылуу үчүн алгач иштин жеңилинен, чакандарынан баштаңыз. Бул алгачкы кадамды жасап алып, анан кыйыныраак иштерге киришүүгө мүмкүндүк берет. Жетинчи, кээде тескерисинче эң оор иштен баштоо дагы зарыл болот. Эң оор, эң көп убакыт ала турган жумуштан баштоого өзүңүздү көндүрүңүз. Аны аяктаган соң башкалары ага салыштырмалуу жеңил болооруна көзүңүз жетет. Алтынчы, курулай маектешүү. Курулай маектешүү жөн салды кобурашуу дегенге гана тете бетме-бет олтуруп сүйлөшүү эмес. Онлайн жазышуу да кирет. Булар кишинин айтып бүткүс зор убактын алат. Көптөгөн эсептөөлөргө караганда, кишинин жумуш убактысынын 75% башкалар менен сүйлөшүүгө кетет экен. Тилекке каршы бул убакыттын жарымы жумушка, эч бир тиешеси жок курулай кептер менен өтөт. Натыйжада мындай пайдасыз иштер жумушка арналган убакытты уурдоодо. Эгер Аллага жана акырет күнүнө ыйман келтирсеңер, жакшы сөз сүйлөгүлө же унчукпай олтургула. Хадис. Мындай адат сиздин жумушуңузга өтө чоң зыян келтириши мүмкүн. Көптөгөн кишилер өзүнүн убактысы менен бирге башкалардын да убактысын текке кетирет. Алар өз мүмкүндүгүнөн төмөн турган жумуштарды жасагандыктан керексиз аңгемелешүүгө убакыт көп болот. Эмесе, убакытты минтип текке кетирбеш үчүн төмөнкү кеңештерге кулак туруңуз. Башкалар менен сүйлөшүү үчүн атайын убакыт болот. Кесиптештериңиз менен жумуш арасындагы тыныгууларда же жумушту бүтүргөндөн кийин деле сүйлөшсөңүз болот. Эгер жумушка байланышы жок кеп башталып келатканын байкасаңыз, спагына иштешиңиз керек экенин айтып, аңгемени токтотуп ишиңизге киришиңиз. Мындай кылуу көбүнчө маектешиңизди да жумуш жасоого түртөт. Экинчи, натыйжага көңүл бөлүңүз. Эгер сиздин кызматыңыз акыл эсти иштетүүнү талап кылса, анда кесиптештериңиз менен маектешүү көп убакыт алышы мүмкүн. Ортого чыккан маселелер менен алардын чечимдери тууралуу сүйлөшүшүңүз керек болот эмеспи? Чынында баардык маектешүүнүн максаты белгилүү бир натыйжага жетүүгө багытталышы керек. Убактыңызды акыркы футбол жарышын талкуулап, же бир жыл мурунку дем алууңузду сүрөттөп курулай өткөрбөгөнүңүз оң. Өзүңүз сындуу кесиптештериңиз менен маектешүү, пикир талашуу бир гана силердин орток маселеңер тууралуу болушу керек. Алла Таала Кур'анда ийгиликке жеткен, азаптан кутулган момун пенденин сыпаты мындайча баяндайт. Алар бош, пайдасыз нерселерден терс бурулушат. Муминун сүрөсү 3-аят. Бош сөзгө же бир ишке жолуккан кезде ал жерден буйдалап өтүп кетет. Фуркан сүрөсү 72-аят. 7. Ишенимсиздик. Убакытты уурдоочу факторлордун эң акыркысы ишенимсиздик жана анын айынан жумушту кийинкиге калтыруу. Ишенимдин жоктугунун айынан сиздин канча убактыңыз уурдалып атканын элестете албашыңыз да мүмкүн. Чектен ашкан кабарлашуулар, сүйлөшүүлөр, келишимдер жана ушул сыяктуу ашыкча иштердин себеби да ушул. Ишенимсиздиктин айынан өз убактыңыз менен кошо жаныңыздагы кишилердин да убактын текке кетиресиз. Тапшырманы орундатуу алдындагы коркунуч менен ишенимсиздик ошол тапшырманы орундоого кете турган убакыттан да көп убакытты алат. Рита Эмет. Ишенимсиздик жумушту кийинкиге калтыруунун эң башкы себептеринин бири. Ал бир гана убакытты гана эмес, каражатты да чыгымдап, нервиңизди жукартат. Чечим чыгаруунун 4 түрү. Убакытты туура белгилебөө чечим чыгаруу убактында да терс таасирин тийгизет. Же болбосо, убагында кабыл алынбаган чечим да көп убакытты чыгымдайт. Жумуш убагында чечим кабыл алуунун төмөндөгүдөй 4 түрү менен тынымсыз кездешесиз. Биринчи, сиз өзүңүз чыгара турган чечим. Аны сиз башка бирөөлөргө тапшыра албайсыз. Себеби ага тикелей өзүңүз жооптусуз. Ошондуктан андан качып кутулуу да мүмкүн эмес. Экинчи, башка бирөөлөргө тапшырса боло турган чечимдер. Башкаларга тапшырууга боло турган чечимдер да болот. Айланаңыздагы кишилерди, кесиптештер, балдарыңыз бышыруунун жемиштүү жолдорунун бири аларга жумушту тапшыруу.
алардын да ойлонуп чечим чыгаруусуна өбөлгө түзүү. 3. Өзүңүз чыгара албай турган чечимдер. Кокус туура эмес болуп калчу болсо зыяны өтө катуу боло турган чечимдер. Мисалы, киши өмүрүнө доо кетире турган, жалпы жумуштун каржылык жагдайына зыяны тие турган чечимдер. Мындайларды кабыл алууда эч качан жеке өзүңүз киришпеңиз. 4. Милдеттүү чечимдер. Алардан баш тартууга болбойт. Эч кандай чара көрбөө же чечим кабыл албоо зыянын гана тийгизе турган жагдайлар болот. Ал эми кандайдыр бир чечим кабыл алынса, иш алдыга ачылып, натыйжасы жакшы боло турган иштер. Эсиңизге тутуңуз. Эгер сиздин чечим чыгарууга эч нерсе түртпөсө, анда мындайдан баш тартууга болот. Кабыл алуубуз зарыл болгон эң маанилүү чечимдердин бири кайсы убакытта аракет кылаарыбызды белгилөө. Time Management серепчиси Майкл Фортинонун айтуусу боюнча, киши өз өмүрүнүн 7 жылын жуунууга, 6 жылын тамактанууга, 5 жылын кезек күтүүгө, 4 жылын үй жыйноого, 3 жылын жыйналышта олтурууга кетирет экен. Жоготкон буюмун издөөгө 1 жыл, ар түрдүү пайдасыз каттарды окууга 6 ай, жолчуракты күтүүгө 6 ай, тиш жууганга 120 күн кетет. Эң таң калыштуусу, жубайына көңүл буруп, аны менен сүйлөшүү үчүн күнүнө 4 мүнөт, балдарынын алабалын бөлүүгө 30 секунд гана убакыт бөлөт. Мурунку жаңылыштыктардан сабак алуу. Кайдыгерликке батып, пайдасыз иштер менен шугулданып жүрүп, алтындай убактыбызды текке кетирип коюп, анан бармак тиштеп, санды мыкчып отуруп калуу кимибиздин болсо да башыбыздан өткөн болуш керек. Пенде болгондуктан кишинин катасыз, күнөөсүз, кемчиликсиз болушу мүмкүн эмес. Анткени менен пендечиликти шылтоо кылбай, анын өзгөчө акыл эстүү болуп жаралганын эстеп, өткөн катачылыктардан сабак алуу зарыл. Жана атайын берилген эрк кубатты колдонуп, өткөндөн алган сабактарга жараша аракет кылып, кийинки каталыктарды кайталоого тырышкан оң. Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мындай дейт: "Нагыз момун бир жыланга 2 жолу чактырбайт." Бул хадис акыл калчап ойлонуунун, этият болуунун жана өткөн каталыктардан сабак алуунун маанилүүлүгүн көрсөтөт. Андай болсо, өткөн каталыктардан сабак алуу момундун милдети десе да болот. Бүгүнкү акылым болгондо, кечээги каталарымды жасабайт элем. Анткени менен кечээги каталарымды жасабаганда, бүгүнкү акылымда болбойт эле деген сөз бар да. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет демекчи, киши көрө-көрө көсөм болот тура. Дал ошондой эле убакытты дурус пайдаланууну үйрөнүү жолунда ар кандай кедергилер кездешип, мүдүрүлө турган учурларда болот. Мына ошондой жагдайлардан же жашообузда өткөн мурунку каталыктардан накта акылдуу, накта момун, жөнөгөй кишиге жарашкандай сабак алып, келечекте андай кемтиктерге кайра кездешпөө бекемделип, эркибизди чыңдап, алдыга карай умтулуубуз кажет. Ар бир киши өз катасынан сабак алат. Ал эми акылдуу киши башкалардын катасынан сабак алат дегенди эске тутуп, бир гана өз башыбыздан өткөн нерселерден эмес, тааныш билиш, дос туугандын да турмуш жолунда чалынганын көңүлгө түйүп, кайра кайталабаска аракет кылсак, нур үстүнө нур болбойт беле. Ой чачыроосу. Убакытты керексиз иштерге жумшоодон башталып, убакытты жоготууга алып келе турган зыяндуу жагдайлардын бири ойдун чачыроосу. Азыркы учурда кайда барбайлы, кайда карабайлы, мен мындамын деп турган жарнама такталары, дүкөн терезелери, илинген сүрөттөр, түркүн түстүү китепчелер, журналдар, телеберүүлөр, кинотеатр жана интернет бетиндеги көрүнүштөрдөн кулагыбызды эркибизге койбой, чынжырлап алган добуштардан ой чачыроосу башталууда. Мунун баары кээде өз эркибиз менен, кээде эрксизден ушундай нерселерге көңүл буруп, убакыт бөлүп, маани берип, жашообуздан орун алууга уруксат бергенибиз үчүн болууда. Куну жок убактыбызды ушундай ары керексиз, ары зыяндуу нерселерге сарп кылуу мээнин чарчоосуна, зээндин кирдөөсүнө жана унутчаактыкка алып келүүдө. Зээн кишинин түшүнүү, кабыл алуу, үйрөнүү, эске тутуу жана жаттоо сыяктуу кызматтарына керектелет. Ал эми зээндин кирдөөсү менен аталган кызматтар өз калыбында жүрбөй, иш жүргүзүү мүмкүндүгүнөн ажырайт. Ошону менен кишиде унутчаактык, чарчоо жана зээнди курчутуу кыйынчылыгы туулат. Ойдун чачыроосу башка мүчөлөрдүн да иштөөсүнө кедергисин тийгизип, эске тутуу жөндөмүн алсыратып, системаны толугу менен иштен чыгара турган компьютер вирусу сымал натыйжа берет. Киши телеберүүлөрдү көрүүдө, үн алгы угууга,
интернетке, гезит журналдарды кароого керегинен ашыкча убакыт корото турган болсо, тек гана убактысын ысырап кылып койгондон сырткары мээсин чарчатып, өзүн ой менен зээндин чарчаңкылыгына дуушар кылат. Ал эми мындай абалга дуушар болгон кызматкер берилген ишти аткарууда. Билим талапкери билим жолунда көптөгөн терс абалдарга дуушар болот. Ошону менен ал киши канчалык тырышпасын, жумушун жемиштүү орундап, жаңы маалыматтарды алып, пайдалуу билимге жетүүсү татаалдашып, көп убакыт талап кыла баштайт. Аталган жагдайды көз алдыга даана чагылдыруу үчүн азыркы замандын кишилери менен мурунку тарыхта калган кишилердин билим алуу, эске тутуу жана жумуш жасоодогу сапаттарын салыштырып карай алабыз. Өткөн убакыттын кишилери азыркылардын жумушун, билим алуусун жеңилдете турган технологияларга, заманбап системаларга жана ар кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ болбой турса дагы, замандаштарыбызга караганда алда канча көп ийгиликке жеткен. Мисалы, ааламга атуу кылган тилчи Жузеппе Гаспоро Моццофанте 38 тил менен 50 диалектте эч жаңылбай сүйлөй алчу. Азыркыдай ойдун чарчоосунан алыс турган пайгамбарлардын сахабалары менен ислам аалымдары миңдеген хадистерди жана Куранды жатка билип, муунга жеткизген. Маселен, Абу Хурайра разияллаху анху 5374 хадис, Абдулла ибн Умар разияллаху анху 2630 хадис жана Аннас ибн Малик 2286 хадис риваят кылган. Мына ушунун бардыгы курч акыл эстин, таза зээндин жана ой топтой алуунун жемиши. Ал эми азыркы учурда улуулар менен жаштар гана эмес, бешиктен бели чыга элек жап-жаш балдардын компьютер, телефон оюндарын ойноп, сыналгыны тиктеп, интернетке баш оту менен сайылып отуруусунун айынан бир бүркүм ыр жаттоосу кыйынга туруп келет. Балдарыбыздын жаңы технологияларды бизден жакшы билгенине кубанып отура бербей, аларга канчалык зыян тийгизип жатканын аныктап, андан колдон келишинче алыстатып, бир гана пайдалуу нерселерди берүүбүз кажет. Мурункулардын мындай таң каларлык жетишкендиктеринен үлгү алып, жетпесек да окшошолу деп аларга карап бой түзөйлү. Ал үчүн убактыбыз барында мээбизди чарчатып, ой санаабызды ээлеп, мээ кампаларыбызды толтура турган керексиз нерселерге убакыт коротпоону үйрөнүшүбүз керек. Заманбап технологиялардын бир гана пайдалуу жактарын колдонуп, зыяндуу жактарынан колдон келишинче оолак бололу. Ошондо гана маанилүү иштерге зээнибизди толугу менен арноону үйрөнүп, иштерибизди татыктуу аткарып, өндүрүмдүүлүгүбүз артып, кыска убакыттын ичинде орошон жетишкендиктерге жетүү мүмкүндүгүнө ээ боло алабыз. Өзүңө тиешеси жок иштерден оолак болуу. Time Management серепчиси Стивен Ковинин чоң ийгиликтерге жеткен кишилердин 7 адаты аттуу китебинде таасир этүү алкагы жана санаага батуу алкагы деген эки түшүнүк бар. Кишилердин көбүндө санаага батуу алкагы таасир этүү алкагына караганда алда канча чоң болуп келет. Чындыгында сиздин жашооңузга эч бир таасири болбогон жана сиздин да ага таасир этүүгө мүмкүндүгүңүз жок жагдайлар тууралуу санаага батып, ойлонуунун, андан тез-тез кабар алып туруунун эмне кажети бар? Өмүр казынасы өтө аз, маанилүү иштер болсо өтө көп. Бири-бирине аралашкан алкактар сыңары ар бир кишинин жүрөгү менен ашказанынын алкагынан, жолдошу менен үйүнүн алкагынан, өрөө менен калаанын алкагынан, мекен менен мамлекет алкагынан жана жер шары менен адамзат алкагынан баштап, мүлдө жаратылыш менен дүйнө алкагына чейин бири-бирине чырмалышкан алкактар бар. Ар бир алкакта ар бир кишинин белгилүү бир жоопкерчилиги да болушу мүмкүн. Чындыгында эң кичинекей алкакта эң чоң, ары маанилүү, ары тынымсыз жалгаша турган милдети менен жоопкерчилиги болот. Ал эми эң чоң алкакта эң аз жана убакыт жагынан кээде гана кездеше турган милдеттери болушу мүмкүн. Ошону менен алкак чоңойгон сайын милдеттер азая берет. Анткени менен кишилер чоң алкактагы адамдын көңүлүн бурган нерселерден улам өзүнүн негизги милдеттерин унутуп коюп, эч пайдасыз, эч маанисиз жана керексиз иштер менен убакытын өткөрөт. Өмүр деген баалуу казынасын дайыны жок ысырап кылат. Ушунчалык баасы чоң жашоосун сокур тыйынга арзыбай турган нерселерге жумшайт. Жогорудагы түшүндүрмөдө кишинин жашоосундагы иштер маанисине карай тизмектелип көрсөтүлгөн. Адам баласы өзү үчүн маанилүү болгон жана тикелей милдети менен жоопкерчилиги бар иштерди эң биринчи орундап, аларга көбүрөөк убакыт жумшап, керексиз пайда батасы жок иштерге эч бир мүнөтүн коротпошу керек. Кишинин өзүнө байланышы жок нерселерди таштаганы мусулмандыгынын улуулугунан. Хадис: пенде көрөкат деп жүрүп ибадат кылганга убакыт таба албадым деген күнүн карасаң, убактысынын көбүн өзүнө эч тиешеси жок.
ашыкча иштер менен өткөргөн болот. Эң зарыл иштерин таштап, кудум дагы 1000 жыл жашоочудай эч бир пайдасы жок маалыматтарды жыйноо менен алып турушат. Белгилүү бир артисттин жашоосу тууралуу кабар алуу же кайсы бир өлкөдөгү катуу добулдун ошол мамлекетке канча зыян алып келгенин эсептөө сыяктуу ашыкча маалыматтардан баш тартуу оңойго турбай атканда, дүйнө жүзүндө маалымат алмашуу өтө ылдамдык менен өсүп, анын баарын билип болууга жетише албай турганыбызды эстеп, өзүңүздү алаксытпаңыз. Ушул жерден мындай мисал бере кетүүнү да туура көрүп турабыз. Кайсы бир эли журтуна атагы чыккан киши оң колуна тагып жүргөн нике шакегин сол когуна тагып баштайт. Ошондон тартып тааныштары, жакын кишилери анын бул кылыгынын себебин сурап келишет. Бир жолу ошондой жакындарынын бири да буга кызыгып, мында кандай маани бар экенин сураганда, алиги киши жакындарымдын арасындагы пайдасыз иштер менен алып урушкандарды аныктагым келди деп жооп берген экен. Ооба, чынында эле кишилердин ушундай пайдасыз, өзүнө эч тиешеси жок бош нерселерге убакыт короткондору да аз эмес. Жалкоолуктагы убакытты өлтүрөт. Убакытты текке кетирген, убакытты уттура турган себептердин дагы бирөөсү жалкоолук. Жалкоолук кишилердин алдыга умтулуп, бийиктиктерди багындыруусуна кедергисин тийгизген кесел. Жалкоолук денеге рахат берип, жанга жаракат бере турган дарт. О жараткан Алла Таалам, кайгы касиретинен, убайымдан, дармансыздыктан, жалкоолуктан, коркоктуктан, сараңдыктан, карызга белчеден батуудан жана кишилердин зордук зомбулугунан өзүңө корголойм. Пайгамбарыбыздын дуасы. Ошол эле маалда жалкоолук менен эринчээктик, ар-намыс деген асыл касиетти жерге тебелей турган жаман адат. Ар-намыска бек киши эч кимден эч нерсе суранбайт. Башка бирөөнүн көлөкөсүндө жан багууну каалабайт. Ошондо бул жалкоо кишиде уят, ар-намыс деген болбой тургандыгын билдирсе, айтылуу Абай 38 кара сөзүндө жалпы адам баласын кор кыла турган 3 нерсе бар. Алардан жаа бою качуу зарыл. Алардын биринчиси надандык, экинчиси эринчээктик, үчүнчүсү заалымдык. Эринчээктик жалпы дүйнө жүзүндөгү өнөрдүн душманы. Кызыкпоо, кайдыгерлик, илең салаңдык, уятсыздык, кедейлик баары ушундан чыгат деп айтуу менен ушуну далилдейт. Дыйкан данын жейт, жалкоо арын жейт деген макалда ушуга айтылгандай. Машкур Жусуп Кепе уулунун мурункулардын сөзүн эстеп отуруп айткан мынау түшүндүрмөсүндө жалкоолуктун зыяны менен андан арылуунун жолдорун таасын көрө алабыз. Кедейликтин 3 бир тууганы бар. Улуусу кежирлик, ортончусу эринчээктик, кенжеси уйку. Кежирликтин тамыры желкеде. Кежир кишинин желкесинен келжейте тартып турган 40 тарамышы болот. Бири жиберсе, бири жибербей, ичээр ашынан, алаар олжосунан куру калтырат. Жалкоолуктун тамыры жерге отурар жамбашынын алакан орундай айланасында болот. Андай киши ордунан козголгусу келбей, улам чайпалып олтура берет. Уйкунун тамыры чыканакта, уйкучу болсо чыканактап жата берет. Тил алчаак, элпек болуу үйрөн, келжиректен кутуласың. Ал тургай эч нерсе кылбасаң да, бутуңда туруп, ары бери басып турсаң жалкоолуктан кутуласың. Дүйнө менен акыреттин бирөөсүн болсо да, бирөөсүн ойлоп, кандай кылам, кантип эсебин табам деген ойго түш, уйкучулуктан кутуласың. Бул үчөөнөн кутулсаң, баарына жетесиң. Бул үчөө бири желкеңен тартып, бирөө жамбашыңды жерге жабыштырып, дагы бирөө чыканактап оодарып жатса, колуң эмнеге жетет эле? Өзүңдөн өзүң артты көздөй кетип кор болорсуң. Жалкоолук. Маасысы жок кепитчен, жуурканга башты бекиткен, жамбагып мештин түбүндө жатуу алып жеп ичкен, чак түшкө чейин ойгонбой, чакырган жерден кечиккен, тогурган жандай секирип, той десе чуркап кетишкен. Жаштар укса айтайын-ай, жалкоолук деген кесиптен. Ташбаканын үстүнө минип алган жалкоолук, уясына үлүлдүн кирип алган жалкоолук, эшигин ачпай эмгекке илип алган жалкоолук, периште укпай шайтандын тилин алган жалкоолук, өткөрүп бекер жаштыктын күнүн алган жалкоолук, сөңгөгүн коюп өмүрдүн гүлүн алган жалкоолук, намаздан 5 маал эринип дилин алган жалкоолук, аны сүйгөн адамда анча эмес болот ден соолук, төшөктөн турбай уктасаң, түбүңдөн бакыт кут качат, каалабайт эмгек кылышты, каалаган жакка бут басат. Аңгыча достор табышып, алыуй деп кагышып, мурунга пияз жыттатат,
илээнди жүрүп жалкоолук, ичкилик менен жупташат. Акылын укпай колхоз деп атасы менен мушташат. Шапкесин бутка кийгизип, шайтандын ою ишке ашат. Аңча жалкоо атына алкаш деп наамучкашат. Коңур байды жеңгенсип, коңурук тартып уктатат. Кутулган кандай рахат, куруган уйку илдеттен, түгөнбөс бүтпөс уйкунун түбүнө түшүп ким жеткен. Көз ачпай өтөт өмүрүң, көп окуп көптү билбестен, башыңа жетсе шумажал. Барбайым деп кайда качасың, топурактан жаралдың, топуракка батасың. Кыямат кайын болгончо кыймылсыз уктап жатасың, тирүүлүктө уйкуңдун түгөткөн болсоң запасын, намазыңды окуган, тозоктун күйгөн отунан, анан башыңды кайда катасың. Аалы Туткучев. Жалкоолуктун зынданына түшүүбүздүн себеби эмнеде? Киши өмүрү кыймыл аракеттен турат. Жигердүүлүк, кызыгуу, умтулуу кишинин ишенимдүү көлүгү. Жашоо майданына болгон кызыгуусу менен аалы учуп умтулуп чыга келгенде эң кооптуу душманы үмүтсүздүк алдынан утурлай чыгат. Ошону менен анын талпынуусу тайсалдап, күч-кубаты бөксөрүп, алсырайт. Болбосо адам улуу үмүтсүздүктүн бир гана шайтандан келерин билип, Алладан үмүт үзбөө керектигин эсинде тутуп, бул жоого каршы тура билгени оң. Жалкоолук жараткандан алыстатат. Андан кийин адилеттиктин ордун оңой тартып кетчү мансапкорлукту баш көтөрүп, умтулуунун таптакыр токтотот. Ал эми Алланын кулу болгон киши бардык ишин атак, даңк, манса үчүн эмес, улуу жаратуучусу үчүн жасашы керек. Кийинки кезекте шашмалык аттуу жоо чыгып, катары менен жаткан иреттүүлүктөн артып буттап секирип жүрүп умтулуунун бутун тайдырат. Чындыгында шашылуунунда шайтандан келерин унутпай, токтоо калыптан тайбай, иш аракетин ынтаа коюу менен туруктуулук менен аткарса кыйла дурус болмок. Анан өз укугун жана башкалардын да укугун коргоп жиберүүгө милдеттүү. Жаратылышынан ыйбалуу кишинин кыялын тушкелди чуркаткан өзгөчөлөнүү сезими, өзүмчүлдүк сезими тосуп чыгат. Мындай душманга каршы кишилердин эң жакшысы башкаларга эң көп пайдасы тийген болоорун биле туруп, кара башынын камын ойлоп, өзүмчүлдүккө берилбей, айланасындагыларга көмөк көрсөтүүсүн туура болоорун билгени оң. Андан кийин башкалардын ээринчээктиги менен жалкоолугун пайдалануу адаты чабуулга өтөт. Негизи адам улуу өз жумушун аткаруучу мезгилинде башкалардын жумушун жасаган-жасабаганына карабайт. Тек Аллага тоокел кылып, өз жоопкерчилигиндеги иштерди колдон келишинче аткаруусу зарыл. Андан соң алсыздык менен өзүнө ишенбөөчүлүктөн чыгып, аткарылуучу жумушту бири-бирине түртүү деп аталган эптекейлик душманын кезигет. Бирок мусулман пенде тескерисинче өзүнүн ишин жакшылап жасап, башкаларга таштап коюудан оолак болушу кажет. Себеби киши өзү туура жолдо болсо, адашкандар ага кесирин тийгизе албайт. Андан кийин кезекте Алланын ишине аралашуу деп аталган динсиз, ыймансыз душман чыгып, умтулууну сокур кылат. Мындай динсиздик менен ыймансыздыкка каршы туруу үчүн Алла Таала буйругандай болуп, ага каршы чыкпоо керек. Анан бүткүл машакаттын кара өзү, жалпы бузукулуктун энеси, рахат эңсөө оорусу келет. Кишинин умтулуусун тушоолоп, жакырлык зынданына кулатат. Чынында адам баласы тескерисинче рахатка, эмгектенүү менен жетсе болоорун унутпоосу зарыл. Себеби кишиге өз эмгегин гана кайтарымы берилет. Пенденин жан рахаты машакаттын ичинде, табияты тыным албаган адам уулунун рахаты бир гана эмгек менен мээнетте. Адал эмгек абийир таптырат. Макал.